биз WeChat'ка телефон номерибиз менен регистрация болобуз. Ошол үчүн бул жактагы кнопканы басабыз. Регистрация по номеру телефон дегенди басабыз. Басып киргенден кийин бул жерге өзүбүзгө ник кылып бир ат жазып алабыз, кыскача англисче буквалар менен. Андан кийин регион деген жерге Кыргызстанды тандайбыз. Бул жерге телефон номерибизди жазабыз, пароль жазабыз. Пароль жазганда баш тамкасына буква жазабыз, мисалы А, Б деп жазсак болот. Андан кийин бул жердеги я прочитала деп галочканы жандырып коебуз. Анан регистрация по номерини басабыз. Анда кеттик бул жерге өзүбүзгө ник кылып атыбызды жазып алабыз. Регион деген жерден Кыргызстанды тандап коебуз. Бул жерге болсо өзүбүздүн номерибизди жазабыз. Паролго бул паролго баш тамкасына буква коюп туруп жазабыз дагы. Бул жерде галочканы жандырып регистрация по номеру телефон дегенди басабыз. Басканыбыздан кийин биз кийинки шагга өтөбүз. Ал жерден дагы я прочитала деген кнопканы бул жердеги тоголокчонун ичиндеги галочканы жандырып коебуз. Андан кийин кийинки шагга өтөбүз. Мынакей начать. Начать дегенди басабыз. Начать дегенди баскандан кийин азыр кийинки бет ачылат бизге. Бул жердеги кнопканы ушул сүрөттүн үстүнө туура кылып жылдырабыз. Жылдырганыбыздан кийин мынакей биздин номерибизге азыр код келет. Ошол кодду бул жака жазабыз. Мына келди 177 656 деген код келди. 177 656. Андан кийин биз бул жердеги следующий деген кнопканы басабыз. Следующий кнопканы баскандан кийин азыр достор загрузка болуп анан кирет. Найти друзей дейт. Бул жерден ок деп басып коебуз. Ок дегенден кийин разрешить деп басып коебуз. Толук түрдө киргиче бизге экранда чыккан жазууларды басып турабыз. Бул жерден далени басабыз. Бул жактан ошол бизге условияларны жазган, бирок биз өйдө жылдырып эле я прочитала деп туруп далени басып коебуз. Далени басабыз. Андан кийин дагы я прочитала деп туруп готов деп басып коебуз. Мынакей достор биз WeChat'ка регистрация болуп алдык. Бул жерде дагы чыкты. Лучшая история поиск дейт. Кааласаңыздар жандырып коюңуздар. Жок, керек эмес болсо следующийди басып коебуз. Мынакей биз толук регистрация болуп алдык. Мына жерде я дегенден мына өзүңүздөрдү көрсөңүздөр болот. Бул жерде идиңиздар жана кыскача болуп жазган ник атыңыздар. Эми биз Pinduoduo сайтына регистрация болсок болот. Биз через WeChat регистрация болобуз. Ошол кнопканы басабыз, жашыл кнопканы. Басканыбыздан кийин мына өзүңүздөр көргөндөй эле биздин WeChat'ка регистрация болгон данныйыбыз чыгып калды. Мына бул жердеги галочканы көрүп турасыздар, жашыл болуп жанып турат өзү автоматически. Бул жердеги согласиться деген кнопканы жандырып коебуз. Мынакей болду, биз ушинтип эле Pinduoduo сайтына ийгиликтүү түрдө регистрация болуп алдык.